Бюллетенде Альянс партиясы номер 3, тизмеде Алтынбек Сулайманов номер 5. Добуш бериңиз. Орусияда полиция кызматкерлери белгисиз жаранды ур тепкиге алган видео тарады. Видеону блогер Ринат Усупаев соц тармактагы баракчасына жүктөп, сабалган адам кыргыз жараны экенин айтып, Тышкы иштер министрлигине кайрылды. Тышкы иштер министрибизге кайрылат элем. Жараныбызды коргоого чара көргүлө. Каршылык көрсөтпөсө дагы эмнеге сабап жатышат. Бул ачык эле шылдыңдоо. Орусия элчилигине наразычылык нотасын жөнөтүүнү талап кылабыз деп жазды. Видеодо эки полиция кызматкерлери белгисиз жаранды уруп жатканын көрүүгө болот. Жанында турган адамдар полиция кызматкерлерине аны сабабоону айтышкан. Чүйдө 18 жаштагы кызды талас тарапка ала качып бараткан 3 жигит кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда 2-ноябрь күнү болжол менен саат 22:00 чамасында Чүйдөгү Сосновка өткөрүү пунктунан ала качуу фактысы аныкталган. Саат 21:30 чамасында милиция кызматкерлерине Ала Тоо совхозунан 2 жигит 18 жаштагы кызды күч менен алып кеткендиги тууралуу кабарланган. Алар белгисиз автоунаа менен талас тарапты көздөй кеткени айтылган. Мындан улам перехват планы жарыяланып, Сосновка постунан Lexus үлгүсүндөгү автоунаа токтотулган деп айтылат маалыматта. Автоунаа ичиндеги 3 жигит 18 жаштагы кызды күчкө салып алып кетип баратканы аныкталган. Алар Жайыл райондук тергөө кызматына жеткирилгени кошумчаланды. Бишкек Ош жолунда жүк ташуучу унаа толугу менен күйүп кетти. Жалал-Абадда жүк ташуучу унаадан өрт чыкты. 2-ноябрь күнү Бишкек Ош унаа жолунун 302 чакырымында Газель үлгүсүндөгү унаа толугу менен күйгөн. Өрттү номер 97 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан бир өрт өчүрүүчү бөлүмү белгиленген аймакка саат 17:00 жетип, 17:02 курчоого алынып, 17:50 толугу менен өчүрүшкөн. Өрттүн келип чыгуу себеби такталууда. Президент Садыр Жапаров Бонун климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясынын тараптарынын 26 конференциясынын дүйнөлүк лидерлеринин саммитине катышуунун алкагында Facebook Мета компаниясынын павильонунда болду. Бул тууралуу президенттин администрациясынын басма сөз кызматынан билдиришти. Мамлекет башчысы Facebook глобалдык туруктуулук боюнча директору Эдвард Пальмиер менен жолугушуп, Кыргызстандын дүйнөлүк маанилүү социалдык түйүн менен мүмкүн болгон кызматташуу формаларын талкуулады. Ырчы Дайыр Исмадияровдун соц тармактарга унаасынын алдына жаш баланы отургузуп алып, айдаган видеосу тарады. Видеодон ырчы унааны айдап бара жатканын көрүүгө болот. Бул видео интернетке да тарап, ал өзгөндө тартылганы көрсөтүлгөн. Интернет колдонуучулардын айрымдары Исмадияров жол эрежесин бузуп жатканын жазышкан. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын маалымат кызматы ырчы жол эрежесин бузганын айтып, анын уулун алдына алып, унаа айдаган видеосуна карата мыйзам чегинде чара көрүлө турганын кошумчалады. Бул боюнча ырчы мырза төмөнкүлөрдү билдирди. Кыргызстанда менден башка жаңылык жокпу? Журналисттер башка бир көйгөйлүү маселени иликтешсе болмок. Ал эми бул видео айылдагы көчөдө тартылган. Уулум рулду талашканынан 10 метрде эле айдаткам. Бул айылдын ичиндеги жолдордун бири. Ал эми жол эрежесин бузган үчүн очойто эле айып пул төлөп жатабыз. Бул видео үчүн да айыпка жыгылсам төлөйм, деди ал. Юг спецавтоматика жоопкерчилиги чектелген компаниясынын директору пара берип жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө Юг спецавтоматика жоопкерчилиги чектелген компаниясынын аткарылган иштердин актылары менен аталган мектепти кабыл алуу документтеринде айырмачылыктар аныкталган. Аталган кылмыш иши боюнча аудитордук текшерүү дайындалып, алдын ала эсептөөлөр боюнча мамлекетке 4.912.888 сом зыян келтирилгени аныкталган.
Юг спецавтоматика жоопкерчилиги чектелген компаниясынын директору УКМКнын кызматкерлерине баларды макулдашуу маселесинде оң жагына чечүү үчүн $2000 өлчөмүндө пара сунуштап берип жаткан жеринен кармалды. 2 ноябрда Юг спецавтоматика жоопкерчилиги чектелген компаниясынын директору кылмышка шектүү катары кармалып, Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Азыркы учурда тиешелүү тергөө амалдары жүрүп жатат деп жазылат маалыматта. Бүгүн 3 ноябрда Жогорку кеңештин жыйыны өтөдү. Анын жүрүшүндө депутат Алайбек Алымбаев Жогорку кеңештин аппаратынын жетекчисин таппай жатканын билдирди. Ал жыйынды алып барып жаткан вице-спикер Аида Касмалиевага кайрылды. Касмалиева бул маселе боюнча териштирүү болорун айтты. Жогорку кеңештин аппаратын Алмаз Сабырбеков жетектейт. Кеңештин аппараттын жетекчисин мен бир жумадан бери таппай атам. Мендеги маалыматтар боюнча ал кайсыл бир кандидатка жардам берип жүрөт деген маалыматтар бар. Сыртка чыгып келди деген маалыматтар бар. Жетекчисинин уруксаты жок. Ушул маселени карап берсеңиз, азыр сиз төраганын милдетин аткаруучусуз. Болбосо кызматтан алыңыз. Кызматтан алыңыз дагы мына аппаратта 20-30 жылдан бери мыкты ишин билген адистер бар. Ошолордон коелу. Деги эле ушул аппаратта жетекчилик кызматтарга коюп атканда ушул аппараттын өзүнөн карап койгонду бир практикаласак жакшы болот эле. Ошол эле иш башкармалыгына. Ошон үчүн ушул боюнча дагы мага бир жооп берип койсоңуздар. Каякта жүрөт, эмне кылып жүрөт? Бир жумадан бери мына Жогорку кеңештин аппараттын жетекчиси жок. Бул өзүңүз билесиз, чоң рангтагы мамлекеттик кызматчы. Рахмат. Сөзсүз териштирүү болот. Москвада 5 жылдан бери алдамчылык үчүн мамлекеттер аралык издөөдө жүргөн уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Жалал Абадта туулган 41 жаштагы жаран колго түшүрүлдү. Аны Ички иштер министрдин Россиядагы өкүлчүлүгү менен РФ Ички иштер министрлигинин аймактык бөлүмдөрү чогуу кармаган. Шектүү уюшкан кылмыштуу топтордун биринин активдүү мүчөсү катары Ички иштер министрлигинин каттоосунда турары маалым болгон. Кармалган киши 2010-2013 жылдары 14 алдамчылык фактысын жасоого шектелүүдө. Жабыр тарткан ишкерлерге келтирилген материалдык чыгым $33,000 ашат. Алдын ала маалыматтарга караганда, ал документтерди жасалмалап, өзүн соода жайынын ээси катары көрсөтүп, башка бирөөнүн мүлкүн чоочун адамдарга мыйзамсыз сатып жүргөн деп жазылган маалыматта. Шектүүнү 2015 жылы Ош облустук ички иштер башкармалыгы издей баштаган. 2016 жылы мамлекеттер аралык издөөгө алынган. Ал Москвада жакын тууганынын паспортун колдонуп 5 жыл таптырбай жүргөнү маалым болду. Учурда кармалган киши убактылуу кармоочу жайга киргизилип, аны Кыргызстанга которуу маселеси каралууда. Баткен шаарында түнкү саат 21:00дөн таңкы саат 9:00 чейин спирттик ичимдиктерди сатууга тыюу салуу боюнча 26 октябрда кабыл алынган токтом күчүнө кире элек. Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын айтымында мындай чечим коомдук тартипти сактоо максатында кабыл алынган. Азырынча бул токтом күчүнө кире элек. Тиешелүү кызмат жакынкы күндөрү күчүнө кирерин айтууда. Ал эми жергиликтүү тургундар бул чечимди колдоп, биротоло сатууга чектөө киргизүүнү айтууда. Баткен шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Курсанали Бакировдун айтымында, спирттик ичимдиктерди сатууга чектөөлөрдү киргизүүнү Баткен шаардык ички иштер башкармалыгы сунуш кылган. Алар кылмыштуулукту алдын алуу, өспүрүмдөрдү туура багытта тарбиялоо жана бөөдөк кырсыктарды болтурбоо багытында шаардык кеңешке өтүнүш жолдогон. Шаардык милиция кечки саат 21:00дөн кийин ичимдик сатылбай, токтомдун ишке ашырылышын көзөмөлгө алат.
Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова келиндүү болду. Ырчынын уулу Арнас сүйүктүүсү Элинага баш кошуп, Борбордогу тойканалардын биринде үйлөнүү үлпөт тоюн белгиледи. Эл артистинин жана анын уулунун жакшылыгына маданият, шоу-бизнес өкүлдөрү катышып, сыйлуу конок болушту. Баш кошкон түгөйлөр ак бий үчүн апасынын репертуарындагы ырлардын бирин тандашкан. Салтанатта эстрада ырчыларынын оондорунан тышкары классикалык музыка жаңырып турду. Ырчынын уулу Арнас Кыргыз-Түрк лицейин ийгиликтүү аяктап, Кытайдын Далян шаарындагы эл аралык бизнес жана экономика университетинде билим алган. Кыргыз кызы Екатерина Заболотнова жер сулуусу 2021 сулуулар сынагына катышууда. Бул тууралуу ал өзүнүн соц тармактагы баракчасына жазган. Достор, мени куттуктай берсеңиздер болот. Мен жер сулуусу 2021 сынагында өлкөбүздүн атынан чыгам. Жер сулуусу сынагы дүйнө сулуусу жана алам сулуусу сыяктуу дүйнөдөгү лидер сулуулук сынактарынын катарына кирет. Бул биздин планетанын экологиясын коргоого жана жакшыртууга багытталган. Жана бул менен түздөн-түз иш алып барган асыл сынак деп жазган Заболотнова. Белгилей кетсек, жер сулуусу 2021 сынагына 90 өлкөнүн кыздары катышууда. Финал 21 ноябрда болот. Сынак жыл сайын Филиппинде өткөрүлсө, быйыл пандемиядан улам онлайн режиминде өткөрүлүүдө. Бүгүн 23 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө чемпионатында Айпери Медет кызы күрөшөт. Мелдештин 3-чү күндөгү расписаниеси Бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтына жарыяланды. Кыргызстандык балбан кыз 76 килограммда ат салышат. Аталган мелдешке Кыргызстандан 2 кыз барган. 2021 жылдагы 23 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө чемпионаты Сербиянын Белград шаарында өтүп жатат. Буга чейин грек-рим күрөшүнүн балбандары таймашты. Кыргызстандан барган атлеттер азырынча байгелүү орундарга жете элек.